Кантип үйгө? Өзүмдөн кайтпайм. Мен эмне? Ой кантип? Талашканы билбейсиңби? Кыргызстандын белгилүү жазуучусу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата Ошмуда кыргыз тили жана Чыңгыз Айтматов ааламы аталышында мамлекеттик тилдин 3 айлыгы жарыяланган. Ага ылайык окуу жайдын медицина колледжинде Айтматовдун каармандары Ошмуда аталышындагы композициялык көрүнүштөрдүн сынагы өткөрүлдү. Сыйлоо аземинде биз эң мыкты ролдорду тандап алдык. Мисалы Кадичанын ролун театрдагыдай актрисалардын деңгээлинде аткарган, Ильяздын ролун аткарып атышат. Деңиз бойлой жортконала деп өттү, өзгөчө бир чыгармачылык менен алып чыгышкан. Албетте бүгүн биздин Ош мамлекеттик университетинде таланттардын ордосу. Булар жалаң гана медицина тармагында барбастан Айтматовдун чыгармаларын окуп, Айтматовдун чыгармаларынан каармандарды тандап алып, мына формаларын караңыздар. Кадимкидей биз бүгүн баягы жогорку деңгээлдеги актерлордун аткарылышын көргөн сыяктуу болдук да. Адабий кечеде Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандардын монологдору айтылып, көркөм окуулар аткарылды. Ошондой эле иш-чарада Кыргыздын улуттук ыр-бийлери көрсөтүлдү. Биздин азыркы убакта өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин жаштарыбыз эч кандай мындай адабиятка кызыкпай келатат. Ошо бизде ошо студенттерибизди чыгармачылыкка, адабиятка кызыктыруу максатында 3 айлык жарыяланган. Ошо 3 айлыктын алкагында бизде ошо 12 декабрга чейин биздин ошо медициналык колледжде иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Сынакта катышуучулардын сахналык көрүнүштөрдө адабий тилдин нормасында сүйлөөсү, каармандын образын ачууда сырткы формасы, актёрдук чеберчилиги жана сахнада өзүн алып жүрүүсү каралып, жеңүүчүлөр сыйланды. Хадича Ильязды жакшы көрөт. Ильязга жетүүнүн айласын таап, ушинтип акыры жетти го дейм. Хадичадай кыз болбош керек, бирөөнүн үбөсүн бузбаш керек. Мен ролум ошону адамдарга жеткирүү болгон. Иш-чаранын максаты студенттерге Айтматовду таанытуу, анын чыгармаларын жайылтуу, залкар жазуучунун өрнөктүү жолун жаштарга үлгү кылуу болуп саналат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары.